Жазасын алыш керек да, бу эми азыр убийство болуп чыккандай. 28 жаштагы келиндин өлүмүнө шектүү катары жолдошу кармалды. Эскерте кетсек, Жалал-Абад шаарынын Ташбулак айылынын тургуну Мухая Шарипова 8 январда каза болгон. Келиндин жакындары анын киши колдуу болгонун айтып, биздин телеканалга кайрылган. Маркум акыркы 7 айдан бери атасынын үйүндө жашап турган. Жолдошу чет өлкөдөн келип, келинди үйүнө алып кеткен. Арадан бир жума өтпөй Шарипова каза болгон. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө маркум кызга карата соттук медициналык экспертизалар дайындалып, ал эми жолдошунун көрсөтмөсүндө маркум кыз аялы экөөнүн ортосунда эч кандай уруш талаш болбогондугу, ал өзү ооруп калып, жолдош ага биринчи жардам көрсөтүп үйүнө алып баргандыгы көрсөтүлгөн. Ал эми 2025 жылдын 5 февраль күнү дайындалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында маркум кыздын моюн органдары кол менен буулгандыктан каза болгондугу айтылган. Бул боюнча Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен катталып, кылмыш ишине шектүү катары 1992 жылы туулган Аны аттуу маркумдун жолдошу убактылуу кармоочу жайына алынган, киргизилген. Ал эми 2025 жылдын 6 февраль күнү Жалал-Абад шаардык сот тарабынан анын баш коргоо чарасы тандалып алынып, 2 айга камакка алынган. Ал эми ички иштер министри Улан Ниязбеков министрликтин 2024 жылы аткарган иши тууралуу маегинде Кыргызстанда быйыл үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айтты. 4-багыт үй бүлөлүк зомбулуктарга бөгөт коюп, зомбулук аракеттерин алдын алуу жаатында иш-чараларды тынымсыз алып баруу. Бул багыттардын баарын улуттук пландын коопсуз өлкө долбоору негизинде жана туруктуу коом татыктуу жашоо форматы боюнча комплекстүү түрдө ырааттуу ишке ашырабыз. Кыргызстанда 2024 жылы ички иштер органдарынын маалыматтык каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 32,1% же 4212 окуяга көп. Үй бүлөлүк зомбулуктун саны жыл сайын өсүп жаткандыгы байкалат. Мындан улам үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алууда ИИМ өзүнчө багытка бөлүп көңүл бурулушу жакшы көрүнүш экендигин айтып, ошол эле учурда аймактагы милиция кызматкерлери жетишерлик деңгээлде иш алып баруусу керек дешет ардагерлер. Ушу багыттарынын 4 эрежеси чыкты. Бул эрежесинин бирөөсү үй бүлөлүк зомбулук. Бул үй бүлөлүк зомбулук деген ушундай болот экен. Муну şu обязательно жогорудан эмес, керек болсо биз участкалык милицияларыбыздын начар иштегендиги деп билемин. Ар бир участковый өзүнүн участкасында эмне иш болуп атат, кайсы семья кандай экендигини булар билиши шарт. Мурдагыдай эмес. Азыр эми булардын айлыгын көтөрүп берди. Мына январь, февраль ичи караштырып атабыз деп атат. Министрлер кабинетинин төрагасы айлыгын дагы көбөйөт. Буга өтө чоң мажбуриятты участковойлорго коюшубуз керек. Бирок биздин министрдин Уланбек Ниязбековдун койгон максаттары өтө туура деп ойлоймун. Жалал-Абад облусунда 2024 жылы жалпы 103 үй бүлөлүк зомбулук учуру катталган. Анын 76сы сотко жиберилип, 17си тергөөдө кыскартылган болсо, 9-у сотто кыскартылган, 2 жаран каза болгон. Ал эми 2023 жылы 179 үй бүлөлүк зомбулук учуру катталган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.